Негизинде ассаламу алейкум деп салам бериш керек. Ва алейкум салам деп жооп бериш керек. Эми ассаламу алейкумдан кийин анан арыбаңыз, куш келипсиз, бар болуңуз деген сөздөр кошулат. Бирок арыбаңыз деп бир кыргыздар салам берген деген сөзгө мен кошула албайм. Жаман көрсөңөр, жакшы көрсөңөр кошула албайм. Анткени арыбаңыз деген сөздүн негизги мааниси бул такыр башка жер. О, керек болсо Манаста дагы ассаламу алейкум деп арыбаңыз деп айтат. Семетей, Сейтекте да ошондой керек болсо. Арыбаңыз деген сөздүн мааниси мындай тереңирээк алса, мен карап көрдүм. Ал жерде сизге мындай бир бала келбесин, өсүп өнүңүз деген сыяктуу маанилерди берет экен. Бирок негизинде мусулмандын ассаламу алейкум деп салам беришинде бул бекем сүннөт, шариятыбызда милдеттүү түрдө ассаламу алейкум. Пайгамбарыбыз качан жолуксаңар салам бергиле, качан үзүшүп бириңердин жаныбардан бириңер кетип аткан болсоңор да бириңер салам бергиле. Ассаламу алейкум деп кеткиле деген. Качан үйгө келсе салам берип кирген болсоңор ассаламу алейкум деп кирсеңиздер, ал үйдө береке боло тургандыгын айткан. Өзүңөрдүн балдарыңарга да салам бергенди үйрөткүлө, аялдарыңарга да салам бергиле. Билесиздер эмне үчүн? Анткени салам деген сөз бул Алла Тааланын аты, заты, сыпаттарынан болуп эсептелет. Тынчтык, Кудайдын тынччылыгы кааланат. Түшүндүңбү? Демек мынакей ассаламу алейкум деп тосуп алыш керек экен. Жарык маанайлуу, анан өзүнүн колунан келген тамагын бергенге аракет кылыш керек экен. Коноктун зыяпаты ушул. Колунан келген тамакты берүү. Так, мен баратам, кой союп кой деген болбойт да.